Ар бир келген адамдан сиздерге акча түшөт да. Жолу талкаланган, чаң чыккан, суусу жок. Эмкисинде келгенде гүлекле деп айтыш керек окшойт, Гүл эгип. А сиздер жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери ушуну уюштура албайсыңар. Чолпон атанын ичиндеги жолдордун өзү бизди эрчит болуп кыдырып көрдү. Бирза кийинки 21-июнда келсек, кийинки жылына камчы кыдыршайбыз. Ошондо кийинки жыл жазап коесуздар. Ооба, ошондой кылып жазап коебуз. Булар эптеп эле акча табуунун үстүндө. Урушуп койду, биз жазап койдук. Көзүбүздөй болгон берметибиз ысык көлүбүз турат. Ушу 21-июндан бери бир ай аралыгында ушул тротуарды бүткөрүүгө жетиштиңиздерби? Айтылгандан кийин эңки күнү башталып калды биз. 20-августча баш тротуарларды бүтүрөбүз. Элдер күлдү. Корктуңарбы депчи, биз корктук дедик, жазадык дедик, ошо. 5-10 миң доллардан чыгарсаңар, ушул жолдор бүтүп калат эле го. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Ысык көлдөгү Боз Тери айылында Золотые пески Алтын кум пансионатынын астында турабыз. Эске сала кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчы Кыдыршаевич ушул Ысык көлдө жыйын өткөрүп, анда чолпон аты, Боз Тери, Чоң Сарбой деги эле Ысык көлдө жайгашкан ар бир пансионаттын тегерек чекесин иретке келтирип, туризмдерге жакшы бир шартты түзүп, сервис тоңдоп, инфра түзүмдү күчтөөгө тапшырма берген. Анда эмесе ушул генералдын тапшырмасынан кийин пансионаттар кандай иретке келтирди, эмне иштер жүрүп жатат, ушул нерселер боюнча сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Биз менен эфирдин соңуна чейин болуңуздар. Саламатсызбы? Биз ушул баягы көлдөгү эң эле таанымал пансионаттардын бири бул Золотые пески Алтын кум пансионаты. Анан ушул жерде эс алуучулардын баардыгы топтолуп баягы пляжда дагы, ичинде сыртында да эл көп, бул жактардын баардыгы машиналардан эле элдин жүргөнүнөн эле байкалып атат. А дегенде эле сиздерге келдик да. Буга чейин өзүңүздөр билгендей, өзүңүз дагы катышсаңыз керек, баягы УКМКнын төрагасы генерал Камчы Кыдыршаевич жыйын өткөргөн. Анда шаардын бийлигине баягы жолдорду, ички жолдорду оңдоп, анан пансионаттын ээлерине тегерек чекесин жасап, гүлдөтүп, оңдоп, жакшынакай бир шарттар түзүлгүлө дедиле да. Ошондон кийин сиздерде кандай шарт болот? Азыр бул жерди карасак, тротуар деле байкалбайт. Мына азыр шартлар азыр прямо ошо өзүңүз тааныштырыңыз. Акварель Мородов, Золотые пески эс алуу жайынын директору. Мана азыр биякта тротуар салып келинди. Центральный жолдон бияккача бүттү. Азыр мана аны сиздер салдыңыздарбы? Биягы азыр жана кайра бияк карап кетип атат тротуар. Азыр мана ертең бұрыс күндері бия қарап дальше салынышты башлайды. Уже сметалары, қағаздары, документациясы бүтті. Тротуары салынады. Биякта қазір мэрия білән, хакимият білән совместно ішлеп атамыз. Меншіктікілер білән совместно биякты yana қайра саламыз деп атамыз. Бұйырса шу 20 августке баш тротуарларын бүтіреміз. Бізге хакимияттан губернатор, мэр тапшырма берген. Шу тапшырмаларын 20 августке бүтіреміз бұйырса. Азыр бул жакта жол салынып келди дедиңизби? Аны ошо Золотые пески салды ошондо. Жок, совместно хакимият мэрия менен бере салды, хакимият берди. Хакимият салды. Аны бийлик салыптыр. Бийлик салды. Эми ал бийликтин өзүнүн иши ал жагындагы анан сурайбыз. Золотые пески бүгүнкү күндө баягы 20 августка чейин кылабыз деген менен эмне иштерди аткарды ошондо азыр? Азыр демек ал жагын шаар бийлиги салып атса. Мана азыркы күнгө чейин мана бияга азыр машиналар коюп коюшту азыр көрүнүп атат. Биякта биз забордон 4 метр ичкерге кирдик. Чтобы тротуар жасалыш үчүн забор менен 4 метр ичкерге кирдик. Заборду жылдырдыңыз. Заборду жылдырдык. Мана азыр жакында бир күн бүттүк, заборду жылдырып бүтүрдүк. Энди тротуар саламыз. Забор бияктан да алдым, асфальттан да. Biz içkerge 4 metre içkerge girdik, чтобы тротуар bulsundur. Büyürse şu 20'ske kalmasa da 10-15 Ağustos geçen trotuarını bitirip salamız bir yakın. Fadraçıklar var. Kança metre жерди бүтүрөсүз? Bir yakta biz 250 metre. Yerimiz var 250 metre. Bitiramiz 250 metre trotuar bitiramiz. Bul jagычы? Bir yakını Hakimiyat meriya bilan menchiklar, bu yoqda menchiklar, bu territoriya menchikniki. Hozir menchiklar bilan suylashib o'tadi. Совместно salishadi. Menchik bo'lganda
Золотой Пескиники эмеспи? Жоқ, бұл жерлер Золотый Пескиники емес. Mana biz buyoqqa zabor shunaqa zaborda yana boya boshida aytdim-ku. Boshida aytdim, чтобы trotuar bo'lsin deb biz 4 metr, можем даже joyinda ko'rsak bo'ladi. 4 metr ortga jildik. Zabor полностью jildik. Zabor oldim bu yoqdan edi. Мындай атыңыз кім эле сиздин? Akbarov aka. Акбаров аке. Ушул нерсени сөзсүз эле генерал келип тапшырма бермейинче кылыш керек эмес беле? Баягы өзүңүздөр делем Золотой Пескиге келип аткандан кийин ушунча адамдар келип атат, алар ар бир келген адамдан сиздерге акча түшөт да. Ооба, туура. Ушуну мурда деле өзүңүздөр кылып койсоңуздар. Ооба, yo, bunga чейин жасалган. Bunga чейин жасалган. Акча алып келе турган жактар жазылган, Жок, акча алып келе жүрбөз. Bunga чейин жасалган. Сөз история. Уважаемый Хамшик Ташиев aytganingizdan до этого времени жашаш керек edi. Endi mana buyursa, bundan keyin bunday ko'rsatmalarsiz, topshiriqlarsiz, уже каждый pensionatlar o'zincha hozir kelishib olindi. Shu birinchi galda shu sirtni jasaladigan bo'ldi. Sirtni jasab keyingi sezonda buyursa, sirtlar bundan ham yaxshi, ideal bir faryadik bo'lib, gullar ekilib, trotuarlar jasalib, butbari jasaladi. Ал сиздердин баягы бюджетиңиздерден, сиздердин каражатыңыздардан жазылып атты. Ошондо заборду жылдырдыңыздар, асфальт төшөрүлөк, гүл эгилелек. Yo'q, zabor mana ko'rgan bo'lsangiz, свежий забор. Yaqinda bitirdik, чтобы trotuar jasalish uchun zaborni buzib solib, yangi zabor soldik. Endi aslida ona trotuar boshladik. Trotuar ertan уже подрядчик уже jumishga tushadi zabor jasagan. Zabor jasagan подрядчик tushadi jumishga. Agar ertan bo'lsangiz ko'rishingiz mumkin, yana qayrasini nima etishingiz mumkin, ertan уже jumishga tushadi. Азыр ушул пансионаттардын тегерегинде кандай иштер жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча чагылдырып жаткан учурубузда шаардын мэри да келди. Азыр Азамат мырза менен биргеликте Борбор Азия жана Борбор пансионаттарынын жанында турабыз. Азыр Борбор пансионатынын Осо Борбордун дагы башчысы чыгып келди. Анда эмесе кийинки жасалып аткан иштер боюнча ушул бардыгыңыздарга биргеликте көрсөтүп берсек. Азыр саламатсызбы, Азамат мырза? Азыр эмне иштер жүргүзүлүп атат ушул? Баягы генералыбыз келип кеткенден кийин өзүңүз деле шаар мэри болуп жаңы келдиңиз. Ассаламу алейкум. Биздин Чолпон Ата шаарыбызга куш келипсиздер. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, буга чейин биздин генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич келгенден кийин бир топ тапшырмалар коюлган. Ошонун негизинде иш алып барып атабыз десек болот. Мына биз азыркы турган жер бул Борбор пансионаты деп айтылат. Бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия тарап жактан ушу Золотый Пескиге чейин, ушу Борборго чейин бир 700 метр тротуарын басып келдик десек болот. Эми бизге колдоо көргөзүп, мына Борбор пансионатынын жетекчиси Азамат дагы мына 300 метр тротуарын басып беришти да. Эми Кудай буйурса бул жерге 1 миллион 400 миң сомдой акчаларын сарпташты десек болот. Ошондой эле бизде Урухордо деген эс алуучу жайыбыз бар, жакшы билесиздер. Ал жерге дагы Урухордого дагы 650 метрдей асфальт басылды ал жерге дагы. Эми бул жерден Камчыбек Кыдыршаевич баса белгилеп айтпадыбы? Баягы менчикте турган пансионаттар өзүңүздөр баягы туристтерди тозуп акча таап аткандан кийин өзүңүздөргө келаткан жолду келген конокторго ыңгайлуу кылып асфальт басып койгула деп. Ошонун негизинде мэрия биз иш жүргүзүп, азыр пансионаттын ээлерине талаптарды коюп атабыз. Сентябрга чейин Кудай буйурса, ушул жолдордун басып бүтүшөт, тротуарды дагы. Басып бүтпөсө биз алардын списоктарын алабыз дагы, берчү тиешелүү жерлерге беребиз да. Жергиликтүү мэрия дагы биз четте калбастан ушу тротуарларды, жолдорду басуу жактарынын аракет кылып басып атабыз десек болот. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргыз Республикасынын министр транспорту бар. Ошо министр транспорту азыр бизге калган бир 4 пансионаттын жолдорун ошолор басып берип атышат десек болот. Азыр басып берген үстүндө турушат. Кудай буйурса да бул дагы Камчыбек Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен азыр Минтранс ошол жолдордун баарын басып берсе, биздин Чолпон Ата шаарынын ичинде жалпысынан 60га жакын пансионаттар бар экен, ошолордун жолдору бүтөт деген үмүтүбүз чоң. Кудайым буйурса.
Анан мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Ушул мынакей Борбор пансионаттын жетекчиси Азамат мырзадай башка пансионаттагылар дагы биздин башка пансионаттарга үлгү катары ушуну асфальт кылып берсе, биздин мамлекетке чоң пайда келтирген болот. Анткени ал жер пансионат өздөрүнүн менчиги болгондон кийин жолдору дагы сөзсүз түрдө жасалыш керек. Мэрия ошону талап коебуз. Эми мен мэр болуп келгениме 20 күндүн тегереги болду. Бул жердеги жалпы маалыматты алып бүтүп калдым десем болот, Кудайым буйрса. Эмки жылкыга жакшы бир программа иштөөнүн үстүндө турабыз. Бул жеке эле жолдор эмес, бул жерде экология маселеси бар, мусор маселеси бар, президентибиздин указы бар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул 131 указ, 56 указ, 150 указдарды аткаруу максатынын үстүндө азыр ошо программаны кылып, эмки жылы мындай кыйналбастан жакшы бир программа менен ишти алып кете турган болсок, жакшы бир конокторду эмки жылы тозуп узатып алгандай бир жогорку деңгээлге жетебиз деген үмүтүбүз чоң. Жалпысынан баягы ушул Чолпон Ата шаары боюнча быйыл тротуарларды, пансионаттын тротуарларын кошпогондо өзүнчө мэриянын карамагында канча жол бар негизи? Мэриянын карамагында негизи Канча жол бүтүрөт? Жалпысынан айта турган болсок, бул жердеги жолдордун баардыгы эле мэриянын жолу да. Мэриянын ички жолдору, Минтрансқа тиешелүү жолдор да бар да бул жердечи. Бирок биз бул жерден талап коюп атканыбыз, ошол жол менен ошол пансионатка барып атат да, эс алуучулар. Вертолет менен же самолет менен учуп барып ошол пансионатка конгон жок да, ошол жол менен барат. Ошол себептен ошол пансионаттын ээлерине айтып атканыбыз, ошол жолдордун баардыгын эле бизге жардам көргөзүү максатында асфальттап бергиле деп атканыбыз ошол. Жалпы жолдорду айта турган болсок, 300дөн ашык жолдорубуз бар биздики. Чолпон Атанын ичиндеги ошо пансионаттарга кирүүчү жолдорда. Анан өзүңүздөр баягы жакшы билесиздер, Чолпон Атанын жолдору баягы кичирээк жолдор. Азыр мына өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич дагы тапшырма берди. Чолпон Атанын ичиндеги жолдордун өзү бизди эрчит болуп кыдырып көрдү. Чолпон Ата шаарынын ичиндеги жолдорду Кудай буйрса азыр проектинин кылуу боюнча максат тапшырма берди. Азыр проектисин биз кылып атабыз. Азыр жеке эле пансионатка кеткен жолдор эмес, калктуу конуштар, микрорайонго кеткен жолдорду дагы президентибиз, өлкө башчыбыз проектисин бүтөр менен акча бөлүп берем деди. Ал жолдордун баарын жасайбыз. Эмки жылдын сезонго жалпы ушул Чолпон Ата жолдору 90% болбосо да 80% бүтөбүз деген үмүтүбүз чоң. Бирок 100% бүткөнгө аракет кылабыз. Азыр жогоруда Борбор пансионатынын башчысы катарында Азамат мырзаны баягы башкаларга үлгү болсо болот деп калбайсызбы? Анан ушул боюнча баягы Азамат мырзага дагы микрофон суналы. Саламатсызбы Азамат мырза? Саламатсыздарбы? Атым Азамат болот. Бул Борбор эс алуу жайынын жетекчиси болобуз. Эң негизгиси бул биздин урматтуу Камчы Кыдыршаевич келип кеткенден кийин мэрия тарабынан, хакимият тарабынан катуу талаптар коюлгандыктан биз мына 200-300 метрге жакын тротуар салып, 1 400 000 сом каражат сарптадык да ушул жакачы. Эми мындай азыр мына уже пробка жок. Бул тарабынан мурун машиналар туруп алчу, азыр уже мына элдер коляскачан эмечен басып жүрүшөт. Эмелерин сүйрөп. Баягы генералыбыз ошондо 21-июнда эле протокол тапшырма берип, ошондо эле жыйын кылып кетти да. Ушу 21-июндан бери бир ай аралыгында ушул тротуарды бүткөрүүгө жетиштиңиздерби? Жок, негизинде биз буну өзүбүз эле мурун эле салып коелу деп эметип жүргөнбүз да, мындай. Изучать этип, бул эмен асфальт канча болот, брусчатка канча болот деп анан как раз айтылгандан кийин эле эмки күнү башталып калды. Биздики заказ берилип калган дагы чейинчи. Мына эки окшошуп калды да, урушуп койду. Биз жасап койдук дегендей болуп калды да, элдер күлдү. Корктуңарбы депчи, биз корктук дедик, жасадык дедик, ошо. Алдыда да мындан башка да эмне иштер бар? Мисалы, эмкисинде келгенде гүл эккиле деп айтыш керек окшойт, Гүл эгип, бияктарына скамейка коюп, урналарды коелу деген ойдобуз да, эми азыр жетишпей калдык. Бирза кийинки 21-июнда келсек, кийинки жылына Камчы Кыдыршаевич ошондо кийинки жыл жасап коесуздар. Ооба, ошондой жасап коебуз. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ушу пансионат иштетип аткан ээлерине да айтып кетмекчимин. Ушул сөзсүз түрдө ушу пансионаттын ичиндеги тазалыгыңарды сактап,
Анан ошо пансионаттан чыккандан кийин өзлөрүнө тиешелүү жерлер бар. Ал сөзсүз түрдө муниципалитеттин жери, баягы орусча айтканда прилегающий территория деп коет. Ушул 50 метрлерге чейин тазалап турса, пансионаттан сыртын биздин мэрияга да чоң мындай жардам болмокчу да. Эмнеге дегенде баягы пансионаттын ичин эле карашат, а бирок сырт жагын карабай коюшат да. Анан келген коноктордо баягы мусор болуп көрүнүп, баягы бизге өз ыңгайсыз боло беребиз да. Анан биздин кызматкерлер дагы ошого жетишпей калышат да. Ошон үчүн азыр биз программа иштеп чыгып атабыз деп, ошол программага ошол пансионат ээлерине дагы ушул нерсени жүктөйбүз да. Бизден сөзсүз түрдө мэриядан бул боюнча тескеме чыгат. Могул борбор өзүнүкүн жасаптыр. Бул жагында кеп жок. Соң кылып жасаптыр тротуарын. Анан ушул борбордон баштап Золотая Пескинин кире беришине чейин баягы жол мурдагы эле калыбында экен да. Бул жер 250 метрдей түзөт. Бул тротуар, бул жер азыр Кудай буйурса бул Дельфин люкс менен сүйлөшүү жүргүзүп, анан жергиликтүү мэрия биргеликте бул тротуарды бүтүрөбүз. Биз сентябрга чейин бүтүрөбүз да, Кудай буйурса. Бул Дельфин люкс боюнча да айта кетсем, бул дагы абдан мындай жакшы аты чыккан эс алуучу мындай конок үйү десек болот. Ичинде бүт бассейн менен бүт инфраструктурасы ичиндеги абдан жогорку деңгээлде жасалган да. Анан эшигинин алды ушундай болуп турат да. Бул киши менен дагы биргеликте Кудай буйрса бул конок үй менен да. Ушул жерди жергиликтүү бюджеттен дагы биз акча бөлүп берип, ушуну биз сентябрга чейин бүтүрүп, анан сиздерге маалымат берип коебуз. Анан бул Золотые Пески ошо общий 250 метр түзө турганы ушул жерден баштап ошол Золотые Пескиге чейин барат да. Золотые Пески ар жак жагын бүтүрөйүн деп айтты. Азыр мен ошол жерге барып, ошол жерден көргөзүп берейин. Азыр Золотые Пески жасачу жерди. Азамат мырза, азыр мына могул жер биз Золотая Пески менен алда неменин ортосунда турабыз да. Борбор, бул жагы Дельфин, ушул жер жазалбай жатат. Азыр сиз айтып атасыз, бир жагын муниципалдык башкармалык менен олар менен келишим менен жүрсөк, бир жагын өзлөрү жазайт деп атасыз да. Мынакей Дельфин, например, бул жерге чейин бир 150 метрин бул жерге чейин жасап келишсе, бул жерге чейин. Момундан Золотые Пескиге чейин 100 метрин биз жасайбыз да, буйурса. Андан аркысын болсо Золотые Пески өзүбүз жасап берели дешти. Азыр ошондой сүйлөшүү жүргүзүп, ошондой иштер жүргүзүп атабыз да. Анан чынын айта турган болсом, бул жерде могу Дельфинге келген коноктор, туристтер мына ушул стоянкага келип токтошот да. Бул стоянка. Бул стоянка муниципалитеттики десек болот. Бизден арендага алышып, анан ушул стоянканы иштетишет да. Азыр биз жаңы программа иштеп чыгып атканыбыз ушундай стоянкаларды муниципалитет биз өз иштетүү максатында кылып атабыз да. Биз иштетип өзүбүз бюджетке акча киреше алып келүү максатында да. Бирок ошол келип ушу стоянка иштетет элем деп сураган адамдарга биз өзүбүздүн требованияны коелу деп атабыз да. Ошол жердин жакшы бир көрккө келтирип, ошол жакты келген машиналарга жакшы шарт түзүп иштете турган болсо, биз ошондо арендага беребиз. Кудайым буйурса, эмки жылкыга омундай чаржайыт нерселерди кылдырбайбыз да. Ошого аракет кылып атабыз. Жердики сыртын эле зымтор менен тартып койгондагы ичин баары чаң болуп жатат да. Же бул баягы абадан эле, асмандан эле мындай акча жаадырып, сиздерден арзан бир келишим ижарага алып коюп туруп, ар жагы шарты жок да. Эртең булар кетип калгандан кийин бул кайра эле өзүңүздөр жасайт. Бул чынын айта турган болсок, булар эптеп эле акча табуунун үстүндө. Эптеп патриотизм, патриоттук сезим жок дегеним да. Патриоттук сезим болсо, бул жерде иштетип аткан адамдар менин өзүмдүн жүзүм деген максатта кылып иштетет эле да. Патриоттук жок, эптеп сезондо акча таап кайра кетип калышты да. Мындан ары андай нерсе болбойт. Бостери, Чолпон ата жерлерине ушу тротуарлар, баягы инфраструктураны өнүктүрүү максатында өткөндө генералыбыз Камчыбек Кыдыршаевич тапшырма берип кеткен. Ошол тапшырма бергенден кийин кандай өзгөрүүлөр болду? Сиз бул жерде баягы жумушчу иретинде иш кылып аткан адам катары айтсаңыз. Ал азыр жүрүп атабыз. Бул мурун бияктачы чаң чыгып, столду күнүнө сүртүп жүргөнбүз. 5 жолу, 10 жолу. Азыр Кудайга шүкүр чаң чыкпай калды. Тротуарды кеңейтти. Өзүң көрүп турасыңар. Анан жамгыр жайса, суу деген ошо жол үстүндө, тротуар үстүндө эле болчу. Азыр мына аркы салып берди. Жакшы, Кудайга шүкүр, жакшы. Свет, мына тротуардын үстүндө свет бар. Кечинде эме мага да свет кереги жок, но элге жакшы да, эл жарыктуу жүрөт.
жакшы барган сери жакшы болуп атат. Тротуарлар ошо качан салынды ошондо? Канченчи июль 1-июлга жетпей салып берди го. Ошо 1-июлга. Тротуар менен кошо баягы ирригация Жок, сууга эсимде жок чын эле канча чан салды, но бу июлдун башында, Кыдыр Шайыш келип кеткенден кийин. Ошондой экен билбейм, Кыдыр Шайыш буяка келгенди мен билбейм. Келдиби, келген жокпу. Но бирок рахмат ошо айыл өкмөтүгө, ошо мэриябы ким буякты башкарган. Ошолорго рахмат. Мына салып берди, тротуар, арык бар, жол, асфальт, свет бар. Элде мына аба ырайга да рахмат, мына Кудайга рахмат. Көп келип атат бүт жактан, күн ысып. Иштер жакшыбы? Кудайга шүкүр. Биздин да ишибиз чуркап жүрөбүз, иштеп атабыз. Иншалла Алла рызкыбызды ушул жактан берсе, ошо бергенин таап атабыз. Золотые пескинин баягы территориясы бул жер 250 метр түзөт. Бул Акбар мырза бияктын жетекчиси 250 метрди буюрса сентябрга чейин басып беришет асфальтын. Булар 4 метр ичине киришти, 4 метр ичине киришти. Өзлөрү баягы мыйзамга баш ийипчи. Кудай буйрса ошо 4 метр ичине киргендин ордуна асфальт басышат да. Анан башка пансионаттардагы ушундай чыгып кетип, жолто көргөзүп аткандар болсо, аларда сөзсүз түрдө түшүндүрүш иштерин жүргүзүп атабыз. Кирип ошонун ордуна тротуар баскандай кылып, Кудайым буйрса.